Саламатсыңарбы урматтуу достор. Менин атым Жолдош. Бүгүн биз Корея алфавитиндеги үндүү тамгалардын экинчи тамгасы болгон О тамгасын үйрөнөлү. Карасаңыздар, биринчи мына могу кругляшок жазылат. Анан кийин узун кыска таякча, анан узун таякча деп жазылат. О деп айтылат. Тамак менен айтылат да. О. Эгерде жардам бизде кыргыздарда мындай тамга жок, тыбышта жок да, бирок казакча, өзбекчеде бар. Эгерде жардамы тие турган болсо, анда мындан деле көрсөңүздөр болот. Казакча ырларды, өзбекче ырларды угуп жүргөндөр бар го. Мына могу казакчада могу тамга деп айтылат. Жолдыз, жолдыз, жолдыз. Оостун учу менен эмес, тамак менен айтылат го. Анан Өзбекистон, Өзбекистон дегендеги О дегенде айтылат да. Кана эмесе биз ылдыйкы примерлерден көрөйлү. Биринчи сөз. Онни. Онни. Эже. Кыздар айтат көбүнчө эже деп. Бирок азыр магазинде, кафелерде иштеп аткан эжелердин баардыгына эле элдер онни деп кайрылып калышкан да. Сылыктыкты билдирет. Анан биз эң көп колдонгон нерсе омони сөз. Омони. Апа деген сөз. Мори. Мори. Баш жана чач. Корейстер дагы кыргыздардай болуп эле бүт алмаштырып колдоно берет. Мисалы үчүн биз бут кийимиңди чеч деп отурбай, бутуңду чеч дей беребиз го. Же баш кийимиңди чеч деп, башыңды чеч, башың тияка ийилип кой дей беребиз. Ошондой да булардыкы дагы. Мори. Анан Кореянын столицасы өзү корейче Соул деп айтылат. Соул. Сеул. Анан бул иностранный сөз, ошон үчүн башында башында п, эки п деп айтылат. Пос. Пос. Келе адаттагыдай доскага бир зыра карап алабыз. Эми экинчи катарга өтөбүз. Коми. Бул жерде карасаңар, өткөн тамгалардын баары жашыл менен жазылган, өтөлөктөр кызыл менен, өтөлөктөр көк менен, жаңы өтүп аткандар кызыл менен. Бул жерде көп сөздөрдү карасаңыздар, биз уже тамгаларды өтүп коюп турбуз да. Ак, о. Өзүнчө окулганда ак, о. Бирок кошо окулганда аго болуп кетет. Неден кынын астында о үндүү тамга келип атат, ошон үчүн г болуп окулуп кетет. Аго. Крокодил. Анан посот. Посот. Карасаңыздар, бул экөө окшош тамга, бирок бирөө үстүндө, бирөө болсо мына мону муундун түйүндө жазылган тамганы патчим деп коет. Патчимде турса, анда бул т болуп окулат. Посот. Козгарын. Грибок, грибы. Чоңмал. Чоңмал. Чын. Чындап. Бул сөздү корейстер аябай көп колдонот. Сериалдарды көрсөңөр, арасында көп чыгат. Чоңмал деп, чынбы деп колдонот да. Чынбы? Чын элеби? Койчу. Кийинкиси. Кобуги. Кобуги. Бул жерде да көрүп атабыз. Мына к, башында жазылгандыктан катуу, үнсүз. П деле башында жазылса, катуу болуп п болуп окулмак да. Бирок ортосунда жазылып атат б, у, анан г, кайра ортосунда жазылып атат. Ушундай эле к, бирок г болуп окулат. Ко, бу, ги. Карасаңар, корейчеде окшош жазылат, бирок башкача айтылат. Ташбака. Келе башынан баштап бир сыра тезирээк кайталап коелу. Убакыт аз калды. Онни. Онни. Омони. Омони. Мори. Мори. 서울. 서울. 버스. 버스. 거미. 거미. 악어. 악어. 버섯. 버섯. 정말. 수로 베르겐데 정말? 진부. 정말. 거북이. 거북이. окууңарга ийгилик каалайм достор. Жакшы кабылга.